түшкө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирсе кандай болот? Өтө жакшы болот, мубарак. Бул мындай, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз айткан, ким мени түшүндө көрсө, ал менин өзүмдү көрдү. Анткени шайтан менин келбет түшүмдү, менин өңүмдү, сүрөтүмдү өңдөй албайт ал деген да. Колдон албайт. Алла Таала болуп кириши мүмкүн экен да. Шайтанчы. Азыркындай кирип атпайбы аян берипчи? Ошол үчүн айттым го мурда. Ал ушу Кудай болуп кириши мүмкүн да. Бул пайгамбарыбыз болуп кире албайт ал. Албетте сен пайгамбарыбыз бирөө сурады, түш көрдүң кандай экенсиң? Вообще красавчик, галстук. Болбойт. Сен эмессиң. Пайгамбарыбыз полиясы бар, шамайли бар. Аны пайгамбарыбыз айтканда, анын чачы, көзү, кашы, пешенеси, мурду, ягы, тиши, сакалы, селдеси, кийими, өз немеси бар да. Ленинди көрүп алган окшойт ал. Устаз дуа берип коюңуз, Аллахым жакшылыктарды берсин. Биз таблик кылабыз, мектепте уруксат жок, ошол себептүү жолукту артка салынабыз. Окуучулар жашы жете элек. Жолук маселеси кандай болуп калат? Жолук маселеси алхамдулилlah качантан бери биз айтабыз, биздин маданият, ибадат, сыймык, намыс, бакыт эчтеке деле калган жок го. Акыйкатта президентибиз Садыр Нуркожоевич өткөндө айтып эле койду го. Бул Кыргызстандын падышасы. Демократиялык мамлекетте жашап атабыз. Конституция мыйзамга карай турган болсок, ар бир мусулмандын, ар бир жарандын акысы кандай кийинет, кандай билимин оңдойлу, ынтымагын оңдойлу, адебин, маданиятын, тазалыгын карайлы, ден соолугун карайлы. Жолук. Кыямат күнүнө чейин боло турган болбойбу жолук. Кудай кааласа иншалла. Алла Таалам жардам берет өзүнүн динине. Жалат болбош керек. Киши тоскоолдук болот, ошого кыйкыры узучу да чыгарбаш керек. Киши тоскоолдук болсо сабабыңыз көбөйөт. Аллага көбүрөөк жакындайсыз, көбүрөөк кайрыласыз. Уста сиңдилерим так, сиз эң сонун усталар, Алла кабыл кылсын. Тилектер экен. Ата энем хижапка каршы болуп атат, жумушта да каршы болуп атат. Эмне кылайын? Намаз окуйм. Кудай калса баары жакшы болот. Кызмат эле кыла бериңиз, каяш айтпаңыз. Урушса деле жылмая бериңиз. Акыры эмне жылмаясың деп, өздөрү да жылмая берет. Gülüp жеңиңиз, gülüp. Жумшактык, катыкты дайыма жеңип келген. Кичпейилдик, текебеликти дайыма жеңип келген да. Дайыма жеңип келген. Египетте илим алуу үчүн кетип жаттым эле, билет жана виза каражат жетпей атат, жардам бересиздерби? Алла Таалам кабыл кылсын, жеңил кылсын. Кудай кааласа. Илимдүү кыз илимсиз балага турмушка чыкса болобу? Машалла. Эми мындай тең болбой калат эми. Хук деген бар да. Тең менен тезек кабыл менен карап туруп. Ушундай. Бирок эми карап туруп, бүгүнкү учурда тиги илимсиз бала деп фарз айын деп билсе, кыз көбүрөөк окуган болсо эчтеке эмес. Фарз айын деп билсе хотя бы. Негизги акыйда, парыз, намаз, орозо, укуктарды билсе боло берет. Ибадаттарга бекем болуу үчүн эмне кылсак болот? Ибадаттарга чакырыш керек. Ибадаттардын фазилетин көбүрөөк окуш керек. Ар кимдин характерине жараша мамиле кылуу эки жүздүүлүк жок. Айша энебиз айткан, Амарана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аннунзилан наса маназилаху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге буйрук берген. Биз адамдардын деңгээлине жараша урмат сый көрсөтүүбүзгө. Андай эмес. Бир коомдун жетекчиси, коомдун башчысы, коомдун аксакалы, жаш баласы менен теңдей мамиле кыласызбы? Бул ошун өзүнө жараша, бул мунафыктык эмеспи? Анын сыйуу, урматы көп да, Калынын, карыянын, элиндердин урматы чоң да жаш балдарга. Тең эле болсаң азыртан эле мени ушу аксакалдай урматтабайт деп, андай болбой калбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил периште келип айткан. Каббир. Исфакты берейин деп аткан, кимге берсин? Улусуна берин. Биз улууну урматтоо бар да, макул. Ошон үчүн иншалла бул 200-дүлүккө кирбейт. Ар биринин өзүнө жараша мамиле кылганга пайгамбарыбыз буйрук берген. Жаш баланын, эмчектеги баланын идиштерин бөлүү керекпи? Эмчек
emген баланын жеген алмасын апасы алып өлүп жесе арам. Жоқ, мындай нерсе жоқ. Тамағын бөліп эле коңуз, бардыгына бир жей берсе болот. Мусулмандын кешигинде шыпа. Бирөө тиштеп койсо ошону жебей. Андай жок нерсе. Айнып алды. Кудай кааласа, алхамдулилlah, мусулмандын кешигинде шыпа.